урут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, уңгу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн эр манастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун уңгубуз. Хан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жан Adam çıkarım misal bize hafta 3-5 söylese köyünde geçen hadiyede yok. Hiçbir hadiyede yok. Aga 3 hadiyede zakat verdik. Ancak çok olmadı dedik mi? Termometre. Aga eko zakat bir atağız ayı kaç. Ancak bunu paçı buradan ne bir de tek şey. Andan bir atağız ayı kaç. Anteni ana nemler bize aman bayılı kuyuda ne gibi aman bayılı kuyuda başlıyor. Yok bayınsa yoğun olarak olsun. Aman bayılı kuyuda gayrı olsa. Ағадай қолғасы болсаңыз, жаңағы бұл жігіт тура айтты, шамаласқа жараша. Анан бәріне бір жаққа жұмсалмайды екенбіз. Анан бәрі бөліп бізге айылдан болған ынтымақ болса, анан енді көптігі түгел болады дегендей, қолға алушыңыз ішінде тура айттыңар. Жаңа аппараттар илайын чаң басып жатпаса екен, ел аман тақай кетсіңдер. Тура жігіттер, осы ғана ең бізге ұқсат берсеңіз. Барыңар, сүйеп тұрасыңар, дайымат келеді, жардам қылып жүресіңер, анан кечеге барып Mogu inisiatifim var. Biz de ayağa katılıyoruz. Bir aparat bu yüzden bir gün bu üstte yetten gelip kalır. Özünüzler aldırasınlar ha? Hayır, özü gel adam. Gel. ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Жактап чын-чында бир үрүстөн коркуп атабыз. Именно ошо бүгүнкү батырлар үчүн, медиктерге терең ыраазычылык үчүн таазим кылыш керек. Анткени күнү түнү ушулар биз көрүп атып, тиги Бакыян өзүнүн айылыбызда чакап капкар болуп, 4000 кишини 4 медсестра келип атат. Күнүнө 30-тан 40-тан келип атат. Бүгүн мынакей айылдын жаштары ушу айылдын өзүнүн штаб бар, коронавирус штабтын чечими менен ошодон айылдын конторун бошотуп келдик, кабинетин оң койко коюп, ошондо да азыр бүгүнкү жаштар менен келип келдик. Ушундай кырдаал оор чыны. Алар мына өз медиктер ооруп атыр бүгүнкү күндө. Мына бизден бир эле врач бар, өзү 4000 кишиде. Ал ооруп калыптыр. Ал ооруп жатып алдым дебей, бүгүн спецодежда менен жууп калбасын деп спецодежда кийип бүгүн да ошол жерден келип, ошо өзү ооруп атса да бүгүнкү күнү ошол Аллага немелерди ооруп аткандарды карап атыр да. Анан кийин буларга бүгүнкү күндө колдоо көрсөткөндөр чын-чынында өтө акыбал оор болуп атат. Анан бизде да мынакей айылда жаштар менен, айылдын аксакалдар менен акылдашып неме болуп атат билесиз. Бизде кече кислородный концентраттар күндөн кымбаттап кетти. Бир дайын эле $650 эле кече айылыбызда неме болдуруп, бир аз жаштар неме болдуруп, демөөрчүлөр неме болуп, бир аппарат истеп батпай Бишкектен 850-900ге чыкпай, бир жерден $800 алып келишти азыр. Балдарчы неме болду. $800. Анан жана пульсор эмне деп көрсөттү. Ал болмоюнча жана аппарат билбейт деле кезинде ким бар эле ордун деп келе берет экен. Жана Азамат айткандай чын жаштарыбыз деле мисалы жөтөлүп калып, ал аппарат отурун ал анызын кошо азыр алып келдик. Анан кийин эми биз деле бүгүнкү оор кырдаал болуп атыр. Баардыгы ошо айылдагылар деле жумуштар неме болдуруп, анан азыр жаштарыбыз жаңы эле иштеп кетчетен баштап неме болдуруп деле ошо Бакыян айыл өкмөтүнөн азыр пока убактылуу 20 000 сом алып келдик улуп. Анан кийин Кудай буйрса бүгүн эртең да жаштарыбыз чыгып дагы неме болот, колдон келген жардам беребиз. Азыр бизде ошо жана бизден жанагы эжекелерге патриотуна, медиктерге, бала бакчанын медиктери 2,5 000 сом айлык алат. Алар да ошо жөн эле карап отура бербей, бүгүн кайдыгер болбоюк деп мына бүгүн күнү түнү выходной деген жок, ошо жана жаңы ачылган күндүзгү стационарда 2,5 000 сом айлык менен мага мындай деле жардам берем деп ошолор мына медиктер ооруп калган 4 медиктин 2 ооруп, тигилер келип мына күнүгө жардам беришип атты. Ошо силерге ден соолук берсин, баарыбызга ден соолук болсун, тынччылык болсун. Биздин колдон келген жардам дагы аябайбыз. Бүгүнкү күнү азыр неме 20 000 сом жаштар чогулуп неме болгон экен. Кыргыз эли кең пейилелден керемет жерден ырыс береке берген мекеним өргүндөй бир кылымдарга акалбагы
Биз жеңебиз барын ыйманыңды сактагын.